Саламатсыздар урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Сиздер биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып коюңуз. Анткени биздин жаңы видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыздар. Азия жолборсу Эмилбеков тууралуу болмокчу. Күнөөлүккө жетебиз, беребиз, арнап керегин. Элим кыргызым өстү дебегин. Дайым жакшылыкка умтул бир алдыган элегин. Жигит сен да сезер бил, ишен келет кезегин. Желбиреткин бийиктикте кыргызымдын келегин. Ак мөңгүрү аспарым өзү, аспарым өзү. Кылымдарга ырдалып бүтөз, дастаным өзү. Жерим Кыргызстан. Жерим Кыргызстан. Саламатсызбы, Самат? Сиз бир нече айдан кийин чемпиондук куруу үчүн күч сынашат экенсиз. Айтсаңыз, атаңдаш тууралуу укканда кандай кадамдарды баштайсыз? Бардык спортчулар сыяктуу интернеттеги видеосунан артыкчылык, кемчилик жактарын караштырып жатабыз. Ноябрга чейин кенен убакыт бар. Ал ортодо ВЭФ уюмунда дагы бир беттеш өткөрүүнү пландап жатам. Андан кийин машыгуу үчүн бир айга Россиядагы Хабиб Нурмагомедовдун клубуна кетем. Беттешке чукул даярдыкты кененирээк айтып берсеңиз. 15 күн калганда диетага отуруп, катардан камыр, таттуу, туздуу тамактарды чыгарабыз. Жер жемеш, белогу бар тамактарды көбүрөөк колдонуп, кечки 6-дан кийин тамакты токтотобуз. Атайын диетологдордун кеңешин алып турабыз. Беттешке чукул 9-10 кг салмак таштайм. Негизи өзүм 77 кг категорияда мушташам. Ал үчүн сууну көбүрөөк ичип, машыгууларды күчөтөбүз. Башкысы тер чыкса эле салмактан түшөсүң. Ойлогон салмакка жете албай кыйналган учурлар болду эле. 2015-жылы Дагестан менен Кыргызстандын ортосундагы беттеште ата аңдашым 77 кг болуп чыкса, мен андан 2 кг көбүрөөк болуп калгам. Негизи тең чыгышыбыз керек эле. Анын машыктыруучусу салмакты түшүр деп туруп алды. Ошентип бир күндө 2 кг кетиргем. Бир эле күндөбү, кантип? Таанымал спортчу Актелек Жумабек уулу экөөбүз Мончодо атайын термо кийимдерди кийип, бул бөлмөдө кечке отуруп тер менен чыгарганбыз. Аз убакыттын ичинде салмакты түшүрүп, денем кайра калыбына келгенге жетишпей калды. Жыйынтыгында жеңилүү узасын тарттым. Экинчи мындай кайталанбайт деп ойлойм. Убагында салмакты куубай коюу спортчулар үчүн чоң ката. Анан салмакка түшкөндөн кийин көз караштар дуэли болот эмеспи? Ошондо эмнеге спортчулар чабыша кетишет? Көбү моралдык жактан бири-бирин сындырам деп ойлошот. Менде андай кадамдар болбойт. Кыйындыгыңды рингде көрсөтүшүң керек. Чыккандан кийин утулуп калсаң уят эле болосуң. Биздин спортчулардын беттештерде физикалык даярдыгы жакшы болгону менен психологиялык жактан аксап калганы иш жүзүндө көрүнүп турат. Моралдык даярдыгыңыз тууралуу эмне айта аласыз? Чындыгында биздин спортчуларга кыйын эле. Мурун Швецияда машыгууга барганда спортчуларды 5-6 машыктыруучу айланчыктап турарын көрүп келгем. Бири тамагын, экинчиси ден соолугун, күчүн даярдашат экен. А бизде бир машыктыруучу 10дон ашык баланы карайт. Спортчуларыбыздын көбү Кыргызстанда урушуп жүрүп, чет мамлекеттеги турнирлерге чыкканда өзүн жоготуп коет. Форма жагынан миң мыкты болгону менен баары бир моралдык жактан сынып каласың. Сизде андай учур болду беле? Рингке жаңы чыгып жүргөн малда Ирандагы турнирде кеченин башкы беттешине чыкмакпыз. Урушка чукул коркуу сезими күчөп, бурулуп алып кетким келген. Биринчиден чоочун эл, чоочун жер, экинчиден ысык аба ырайы муунтуп туруп алды. Бирок Кудайдын буйругу менен ата аңдашты утуп алдым. Жеңишке жеткендеги сезим түшүнүктүү. Утулуп калганда кандай абалда болосуздар? Акыркы жолу Акмат Кадыровдун турниринде ата аңдашка техникалык нокаут менен утулуп калдым. Жеңилгенде бир жума өзүңдү жейсиң, эч кимди көргүң келбейт, телефон чалууга да жооп бергиң келбей калат. Бир жагынан машыктыруучуң да наалат айтат. Ошондо эмнеге утулдум деп ойлойсуз? Организмдеги керектүү витаминдердин жетишсиздигинен болду окшойт. Ал витаминдердин баасы $1000 чапчыгандыктан демөөрчүлөрдөн колдоо болбой калды. Спортчулар утулганын мойнуна албайт дешет. Кесипкөй спортчу утулганды да билиши керек. Жыгылган күрөшкө тойбойт болуп, кызыл чеке болгондорду түшүнө бербейм. Менин урушумда деле калыстар адилеттен тайганда унчукпай башты жерге салып рингден кетип калганбыз. Утулууну жеке күнөөм деп кабыл алам. Турнирге барган келгендин акысы тамак ашыңар кандай болот?
Чакырган уюм болгон каражатты көтөрүп берет. Биздин милдет жакшы даярдык менен мыкты беттеш көрсөтүп берүү. Жыйынтыгында шердок көрсөткүчүң толот. Акчалай да сыйлыктар берилет. Сыйлыктын өлчөмү менеджериңдин сүйлөшкөнүнө жараша болот. Кайсы беттеш өзүңүзгө көбүрөөк жагат? Былтыр октябрда Москвада өткөн ВЭФ турниринин профайт версиясында атааңдашым джиу-джитсу боюнча дүйнөнүн чемпиону Имам Матаевди экинчи раундда боорго тээп нокаутка кетирген. Бул эстен кеткес салгылашуу болгон. Боорго тээп дегениңизди иш жүзүндө элестетип жатам. Албетте спортто бири утуп, экинчиси утулушу керек. Ошентсе да адамдык сапатка салып аяп койгон учурлар болобу? Менде аяоо деген жок. Алдыга келген мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаш керек. Сизге Азия жолборсу кайманаты эмнеден улам ыйгарылып калган? Дагестандык мушкер Багаутдин Аббасовду уткандан кийин ВЭФ уюму ыйгарган. Бул жөн гана кайманат эмес, беделдүү наа болгондуктан жоопкерчилиги чоң. Негизи башынан эле ММА'ди тандабасаңыз керек. Кичинекей кезимде Токтогул шаарчасынан эркин күрөш менен машыга баштадым. Кийин номер 5-кесиптик лицейинен курулуш жагын окуп, Россияда практикада жүрүп, 1 жылдай дзюдо менен машыктым. Бишкекке келгенде колумду да күчкө келтирейин деп кикбокска жазылдым. Ал эми эрежесиз мушташка досумдун сунушу менен келип калгам. Залдагы машыктыруучуларынын көзүнө илинип, 1 жылдан кийин жакшы жыйынтык көрсөтө баштадым. Жалпысынан эрежесиз мушташта жүргөнүмө 6 жыл болду. Спортко болгон мамилеңиз кандай? Мен үчүн спорт хобби, өзүңдү таанытуу деп ойлойм. Каражат тапкыдай жумуш эмес. Кудайга шүгүр, спорттун аркасы менен дос тааныш көттүм, эл жер көрдүм дегендей. Борбордогу МУИТ окуу жайынан архитектура боюнча билим алгам. Сизге колдоо көрсөткөн адамдар кимдер? Биринчи кезекте үй бүлөм, өзгөчө апам. Апам өзү КУ окуу жайынын баскетбол боюнча курама командасында ойночу. Спортто абдан жакшы түшүнөт. Чыга турчу беттештеримдин баарынан кабардар болуп турат. Тайынем, тескерисинче мени аяйт. Өкүнгөнүм, 2009 жылы атам каза болуп калды. Кичүү иним да спорт тармагына аралашкан. Жогорудагы берүү Спутник KG сайтынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды. Кыргыз Тайм каналы дайыма сиздердин кызматыңыздарда. Кийинки берүүбүздө амандашканча сак саламатта болуңуздар. Kırgızstan Yerim Kırgızstan Yerim Kırgızstan Yerim Kırgızstan Жакшылык умтул бир алдыган элегин жигит сен да сезе бил ишен келет кезегин желбиреткин бийиктер кыргыздын желегин ак мөңгүрүү аскарым өзүң асманым өзүң кылымдарга ырдалып бүтөс дастаным өзүң жерим Кыргызстан Yerim Kırgızstan Elim benim bir aldığına barata Burpakları көп bilgilik jarata Sen de hareket kıl, sağa dele jarata Emgeğingi tecebit, barağını balata Burçak tuğra tekereni askalar Aşık bolup tuttanışa jeri bizge başkalar Sen de süygün jeringdi, bıyık көргүн taktaba Büttüğün önü kolga alıp bir aldığına başkada